Буга чейин Жалал Абад шаарынын Осмонов көчөсүндө жайгашкан корона эс алуу борборуна тинтүү уюштурулуп, атылган даректе 7 аял киши сойкулук менен алектенип, кардарларды тейлеп жаткандыгы аныкталган. Аталган жайга кылмыш иши козголуп, соттун кароосуна жиберилгендигин Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы 29 июнда билдирген. Корона эс алуу жайында 7 аял киши ошол сойкулук жана ыплас аракеттерге көмөктөшүү боюнча кадрларды тейлеп жаткандыгы аныкталган. Тиешелүү буюм далилдер алынган. Ошол 7 жарандын 5-өсү Кыргыз Республикасынын, ал эми 2-өсү Өзбек Республикасынын жарандары аныкталган. Бул боюнча кылмыш иши учурда тергелип, соттун кароосуна жиберүү алдында турат. Эс алуу борбору жабылды деген күндөн 3 күн өтпөй эле кайрадан ишмердүүлүгүн жүргүзө баштагандыгын жашоочулар билдирген. Саунаны өткөндө жабышты эле 5-күндөрү кайра эле суббота күнү иштептир. Бул жерге келген клиенттер мас болуп, андай болуп келгендер даже бизге деле тиешет да. Андай чоң кыз кайка барасың, жүр, биз менен эс алып кел, канча турасың деп. Мы неоднократно обращались, чтобы убрали это. Биз тийиштүү жетекчилерге кайрылабыз. Бул корона деген эс алуу жайы бизге бир топ жылдан бери кооптуулук жаратып келет. 14-мектеп менен кошуна жайгашкан. Андагы окуучуларга да терс таасирин тийгизет. Ошондуктан бул жайды жаап салууну суранабыз. Меры, чтобы убрали вот это сауну. Нас тоже это как бы возмущает, потому что у меня, например, мама больной человек, да, она инвалид первой группы. Менин апам ооруйт, биринчи топто. Биздин короонун жанына келип алып ызылдашат, чыгып аларды урушкандан коркосоң. Менин балдарым таштанды төккөнү чыкканда да кооптонуп турам. Биз суранабыз, көйгөй жаратпай саунаны жаап берүүсүн. Мы просим, чтобы приняли меры, да, чтобы убрали эту сауну. Бул жайдын жанында билим уяда жайгашкан. Окуучулар май айында сабактан чыгып кетип жаткан учурда сойкулканадан аял киши мас абалында чыгып, окуучу кызды сабап салгандыгы айтылат. Жыйынтыгында мектеп жетекчилиги Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнө арыз менен кайрылган. 7-6 класстын окуучулары мектептен чыгып саат 6-да кетип аткан мезгилде ошол дар базасына окуучу бир тийгенби, колу же кандай болгон, ошондон эле чыга калып мас абалда экен, ошо окуучуну сабап койгон. Мындай случайлар өзү тез эле болуп турат. Анан ушу идеяга ашып, милицияга каралган ушул дело болду да. Себеби анын жанында турган ортагы тартып алган да. Тиешелүү адистер аталган жайды жаптык дегени менен ал кайра эле иштеп жатканы күбөлөр тарабынан айтыла баштаган. Мындан улам аталган жайга биздин чыгармачыл топ байкоо жүргүздү. 9 июнь күнү кечки 22:00 чамасында төмөндөгү көрүнүшкө күбө болдук. Бул күнү Курман айт майрамы болчу. Бул көрүнүшкө аныктык киргизүү үчүн атайын даярдалган балдарда кардар катары киришти. Ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлду деген болжай кадимкидей иштеп, ичиндегилер атайын даярдалган бала менен баалашып жатышты. Кыздар бар беже? Да. Девочки. Шу жакка кирем да. Кириң кеплешиң. Зиля. Да, кыздар барбы? Да, бир кыз бар. Да, бир кыз бар. Бизде бир эки шеригим бар да. Как раз ишөө бериңер да. Да, бир кыз бар, үчөө болсо. Администратор ким? Силер менен сөйлөшөлү же башка? Силер канчадан? Saat 1000 so'm polka servis. Saati 1000 so'm? Ekranning yerga olasiz. Saati 1000'den. Polka 800. Bir saatte kancha polka oluyor? 2 polka. 2 polka. Saat kancha çalışıyorsun? Dostlarım 1-2 saatte gelip de. Şekerim. Duş var mı? Şu nerede de? Duş komnata отдельно. Отдельно, да? Екі бала келсе, үш жерде екі бала жатады, да? Отдельно. Отдельно. Üçüncü. Қаншадан қаншаға çalışıyorsun? Saat doklad berip oturabız o'xshaydi.
Закат емес, енді просто достарым келеді да, шоу айтып, қаратып айтамын. Келер келгенде дедім, о, болды да бұсыз. Любой момент, а? Жалғыздар ма беді? Mana 3 taktis yok. Erkekte taksanız. Şunlar. Ay bir kız Kızlar yatak yine sağa. Keskilersin, kesin getirasın. O, siz getiremez. Senin Tasında şöyle. Benim zilmin de. Yatam, nereye çakırağız sizde? Acayla geldi kılda Ha, bu. Aşağı, mayli. Жабылганына эч канча убакыт болбостон кайрадан иштеп жаткандыгы, тийиштүү органдардын кайдыгерлиги дешет мындагы жашоочулар. Мындан улам коомго терс таасирин тийгизген бул сыяктуу сойкулканаларды толугу менен жабылуусу керектиги талап кылынууда. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.